Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб, мен аты жөнүм Бексултан Ушиналиев. Жылдагыдай эле быйыл дагы Наурыз майрамына арналган көкбөрү боюнча турнир өтмөк. Биз ошол турнирге даярданып, ынтымак командасынын окуу машыгуу жыйынына барып, чыгарылыш тартканбыз. Анын ичинде Өмүрбек Эсен уулу менен дагы кенен маек курганбыз. Деги эле мындай көкбөрү тууралуу жакшы чыгарылыш болмок. Биз аны монтаждап, даярдап койгонбуз. Анан кийин ошол 12-март күнү биз аны кечинде чыгаралы дегенбиз. Тилекке каршы, баарыңыздар билесиздер, ошол күнү кайгылуу окуя орун алды. Легендарлуу Бөрүлү командасынын оюнчусу Мирлан Сиражидинов көз жумуп, көкбөрү бүлөсүнө терең, мындай өтө чоң кайгылуу окуяны алып келди. Тилекке каршы өмүрү ушундай экен, жашоо ушундай экен. Анан кийин биз дагы туура көрүп, күтүп туралы. Аза күнү бар экен, 13-14 күнү ошол федерация аза күнү деп ошол күндөрү биз чыгарган жокпуз. Биз күтүп турдук, оюн жаңылангандан кийин, анан кийин чыгаралы дегенбиз. Акыркы маалымат боюнча, Нооруз турнири такыр токтотулду. Ошондуктан биз дагы азыр ойлонуп туруп, эмне кылабыз деп, эмгек кылынды, биз жазадык, биз тарттык, командалар даярданды. Келгиле ошол видеону чыгаралы. Негизде ынтымак командасы кандай даярданган, ошону дагы көрсөтөлү. Элге ал маалымат жетсин, Өмүрбек Эсен уулу менен маек дагы чыксын деп чечим чыгардык. Биз ошону сизге сунуштайбыз. Туура, мен ойлойм, сиз кабыл аласыздар. Силерге көңүлдүү көрүүнү каалайбыз. Ынтымакка чабасың деп ойлонгон жок. Эң башкы даярдык 21-март буюрса Нооруз турнири. Негизде буюрса быйылкы сезон ушу менен экен да. Үйдө да каршы болду, бул жактан да болбой калды деп. Чаппай эле коеюн деген да ойлор болду. Бакатам ойноп атканда, тиземди бөлүп тутайын дегенде. Ар кайсы команданын күйөрманы бар. Ошо күйөрмандарды сүйүнткөнгө аракет кылып, аябай көкүлөтүп элдер көтөрмөлөгөн сайын мындай жылдыз орус деген да болуп калат эле ичкерилер. Кудай да ушуну карап туруп, бизди да ылдый чүрөйүн дейт окшойт ордуска депчи. Ошол сабак болду да магачы. Сен дагы ушул Казакстанга жакын жашайсың. Эми кызычуу болуптур, макул. Кыргыз эки жат бөлүндүк, макул. Оюнчулар кандай болот ошол? Оюнчулар менен мамиле үзүлдү десем эле болот. Ушул оюндан кийин. капитан болгондон кийин аерден барып кызылдашып, мушташып талашкандан кийин балдарды да ошол жерден оюн ичинде басып эме кылыш керек да. Чет ушундай көкбөрүнү тандап кеткениме, ушундай көкбөрдү болуп калганыма абдан сыймыктанам да. Бул Спорт Хаб, бизнес Спорт Хаб. Спорт Хаб, бизнес Спорт Хаб. Спорт Хаб. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору, мен аты жөнүм Бексултан Ушиналиев. Ооба, жаз келери менен Кыргыздын эң сүйүктүү болгон көкбөрү оюну башталат. 21-март күнү, Нооруз күнү, билесиздер, мамлекет деңгээлдеги бизде чоң турнир өтөт. Ошол турнирде быйыл өтө күчтүү командалар чогулуп ат салышат. Анын ичинде акыркы учурда ошол Кыргызстандын эң күчтүү командаларынын бири ынтымак командасы дагы бар. Азыр биз ошол күнтү айылындабыз. Атайын ошол ынтымак командасынын окуу машыгуу жыйынына келдик. Окуу машыгуу жыйыны кандай өтүп атат? Анын ичинде ошол биздин көкбөрүнүн жаркын жылдызы Өмүрбек Эсен уулу менен дагы жакшы бир маек куралы деп келдик. Ошол биздин башкы каарманыбыз Өмүрбек Эсен уулу. Биз менен чогуу болуңуздар, лайк, комментарий басыңыздар. Биз атайын ошол көкбөрүнү билебиз, сиздер жакшы көрөсүздөр, ар дайым көрүп жүрөсүздөр. Ошондуктан биз тартып чечтик. Буюрса 1-2 чыгарылыш ошол көкбөрү тууралуу болот. Ошондуктан бизди колдоп коюңуздар, жана бизди колдогон Кристалл компаниясына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Буюрса орозодо ушул Кристалл менен ооза ачыңыздар. Нооруз тагын жокпу дейм. Жок, чай ичкен жер, ушул жерде чай ичип тамак кылабыз. Столовый, Балдар чогулуп отурабыз. машыгуудан кийин машыгууга чейин. Машыгуудан кийин ушул жерде отурабыз, сүйлөшүп. Бул жак. Бул жак биздин кухнябыз. Бул жер Адилетбек биякта эме болот, переговор кылып атат. Эжелери менен. Тамак ашты ушул жерден кылып берет эжебиз. Эже, сиз биякта повар отурбайсыз эмеге? Эже. Жакшы. Тамактар кандай болот? Эже поварыбыз. 2-3 жылдан бери ушул жердебиз, ушул үйдөбүз. Эжеге да көңүп калдык биз. Бияк
Дастан байке мен Майрам байкенин комнатасы. Жиналамыз. Дастан байке Майрам байке жатат жакта. Жoko байке мен капитан. Нурлан байкенин комнатасы. Нуржан байке чөй ушул жакта жатат. Ушу комнаталарга бөлүнүп кирип кеткенбиз. Биздин комнаталарыбыз бар. Билебиз. Бияк биздин комната. Бияк чоңураак экен, э? Чоңураак төртөө жатабыз биякта. Төртөң бар. Экөө үстүндө, экөө жердеби? Норз аке үстүндө, Тойчу аке менен Эрлан байке Четтен. четте. Өзгөчө болуш керек ошо атмосфера мындай канча 20 бир айда жүрөсүңөр да. Бир ай жүрөсүң, бир айда эми аны бир туугандай эле болуп каласың. Чогуу жатып, чогуу туруп. Кылган ишиң баары бир. Максатың бир. Кеткенден кийин бир 3-4 күн баркача болуп жүрөсүң да. Алыскы жолдон келгенден кийин бир кыстап каласың, андай ушундай болуп калат. Ушундай болуп каласың да, мындай бир нерсе жетишпегендей болуп элечи үйдө. Жана балдар менен бул жакта эртең мененден баштап күлүп, бири-бириңди тамашалап баштайсың да. Кеткенден кийин 3-4 күн башкача болуп жүрөсүң. Мындай бир нерсе жетишпегенсипчи. Анан барып үйгө көнөсүң да. Бул командада эң жакын болот го по-любому мындай. Даже бир туугандардын арасында эң жакын болот го загачы. Команданын ичинде ким сага эң жакын болгон, көбүрөөк мындай достошуп турдашкан? Баары эле бирдей. Баары менен эле жакын. Өзүң урактагылар жакыныраак болуш керек по-любому, э? Кичине урактарына. Буюрса 6-жыл ынтымак командасына чаап 2015 келгенсиң, э? Жок. 2020 келгем да, быйыл 20 келгенсиң. 2020 келгенбиз, ошо быйыл 6-жыл чабабыз да буюрса. 6 жылдан бери эле могу команданын көбү чогубуз да. Ошондуктан баарыбыз эле бирдей баарына эле жакын аябай эле. Тойчу байке, Эрлан байке, Норз аке бар. Кенен эле сөчөлү, убакыт бар экен азыр. Машыгууга чейин 1 сааттай убакыт бар экен, ошондуктан сөчөлү. Негизи интервьюлардын көп эле бергенсиң, бирок канча дагы арасынан мындай кызыктуу, мындай ушулар бар экен да, ошолор мага кызыктырып атат да. Негизи эле могу өзүң улакты жакшы көрүп кичинекейиңден баштап көрүп анан кийин кызыгып ойноп кетсиң, 16-17 жашта, э? Негизи сен эсиңдеби ошо улакты биринчи көрүп мындай кайсы учурда болду эле мындай улакка кызыгуу башталган өзүң? Өзүмө улакка кызыгуу айыл жергесинде эле болчу. Байгем улакка кетип барат. Алта байгем тартчу да. Анан улакка кетип барат, жүрбөйсүңбү деп калды да. Көз жумуш кылат, үйдө жумуш кылсак керек эле. Жүрбөйсүңбү? Барып келели. Үйдө жумуш кылган жерден эле бутумда ботус менен кетип калгам. Ботус менен? Барып. Үйдө бир ат бар болчу анда. Ошо атты мен чапчы да экем. Барып карап отургам, жээкте карап отурган. Айылга бир жаш балдар тартышып аткан болчу. Жаңы жакшы чыгып аткан да. Бирок мен кирбейсиңби деп калды да. Көрбөйсүңбү деп. Бутумда бот. Атты минип эле кирип. Айылда жакшы чыгып аткан балдардан жулганым эсимде да. Өзүң жүрүп кеткен. Болбосо биринчи эле киргем да ошондо. Ошодон тигилер уже мындай жакшы тартып калган балдардан жулуп эле алардан чаап барып эң эле ошондон кийин кызыгуу кетти да, аябай. Сенде мода тубаса күч бар болчу ошол убакта, э? Ага чейин күрөшчүмүн да. Залга барып тренинг кылып жүрчүмүн. Талашта өтө эле күрөшөт го негизи. Же күрөш, же улак коякта. Күрөш жүрдүм бир 4-5 жылдай күрөштүм окшойт. Андан көп күрөштүм да. Ошон тренинг кылып залдан калбачмын да. Как раз ошол убакта тренинг кылып жүргөн кез болчу. Ошол улакка барып калып, айыл жакшы чыгып аткандан мен тең тайлашып эле алардан да жакшы эңип. Анан ошодон баштап кызыгуу башталды да. Ошондон кийин эле сразу эле башталдыбы тиги айылга чаап, мен алып айылдаштар эмне деп калышты, мындай ой сен да чабыш керек экенсиң, байке. Ошентип калышты да. Сен чабышың керек экен, бир аз атка отурушуң керек экен көбүрөөк депчи. Улакка калбай келишиң керек деп. Анан өзүм деле ошодон кийин кызыгуу болгондон кийин калбай баштадым да. Какта жумасына бир күн болот да улакчы. Ошол күндү күтүп калдым да. Ошол күн качан келет? Ал күндү убакыт өтпөйт го. Оюнга чейинчи.
Эме кызык болот да, могу күрөшкө катышып калсак, эмне кандай күрөш эле? Греко-римский, Вольный күрөш. Вольный, катышып калдым соревнованияларга. Ооба, райондо, областта жакшы эле результат кылдым. Сенин күчүң чегине жеткендей сезилди. Дагы бир кыймыл булчуңдарың күйүп жатат. Дагы бир кайталоо, сен мындан ары чыдай албайм деп ойлойсуң. Бирок чын эле сени токтоп жаткан нерсени билесиңби? Чарчоо эмес, оору да эмес. Бул суусагандык. Адамдын денеси бул кадимкидей уна. Бирок суу болбосо эң күчтүү кыймылдаткыч да иштебейт. Организмдеги суунун болгон 2% жоголушу күчүңдүн 30% азайлашына алып келет. Реакцияң жайлайт, жаракат алуу коркунучу дагы көбөйөт. Кристалл чыныгы чемпиондордун суусу. Ар бир тамчыда тазалык жана сергектик. 200 метрден ашык тереңдикте алынган, эч кандай аралашмалар жок. Ушул суу бир гана табият, бир гана энергия. Сен булчуңдарыңды азыктандырып, калыбына келүүнү тездеткен маанилүү минералдарды аласың. Ал эми эң жагымдуусу эмне билесиңби? Кристалл башка брендтерге караганда 40%га арзан. Таза пайда, таза суу. Денең күйүүчү майды күтүп жатат. Ага эң жакшысын бер. Чемпиондордун суусу Кристаллды танда. Не жетишкендик болду эң сагандай? Сыйлыктанчу. Жетишкендик болгондо райондо көп эле жолу чемпион болдум. Бирок эми мондай Таластын, областтын деңгээлинде андай деле күрөшкөн жокмун. Райондо жакшы эле болду, результат кылдым да. Бирок демек мындай спорт колооңуз башынан эле болуптур да, ошол күрөш, улакка өтүп. Анан кийин улак жашоодо пайда болуп, ошол канча 16, 17, 18ге чейин жаштарда эң мындай катуу киришкен убакыт улакка. 16 жашымда болсо керек. 16 жашымдан баштап аябай үйдөн качып, жана кем ушул 16 жаш болуптум да. 17 жашымда уже эмеге келгем да. Шыралжын деген команда менен президентский кубокко келгем. 2017. Жок, 18 болсо керек эле. 2018. Как раз биякта 2018 көчмөндөр оюну болуп калды. Ооба. Сборный команда высший лига таппайт деп биринчи лига татып калгандар андачы. Ооба. Ошондо Шыралжын командасы менен бир ай сборда жүрүп, анда да үйдөн качып келгем. Ох, айтпай эчтеке деп эле. Ошо үйдө эле жибербей, сборго барбайсың дегенден үйдөн качып. Айылда байкелер. Стем эткен командагачы. Ошолор сунушташкан. Бакаятта да Ильяс деген байке ошол чакырган да. Келип бир ай тренировка кылып жүрүп. Үйдөлөргө кантип айттың сен? Кетип калгандан кийин чалдым да, эми кетип калдым депчи. Урушту, кыйкырды. Ошо менен бир ай жүрүп, бир ай тренировка кылып, эртең оюн деген күнү сен 18ге чыга элексиң, чапканга болбойт деп коюшту. Ох. Бир ай болбосо, бир ай тренировка кылып, лигага биринчи келип аткан учурум да. Бир ай тренировка кылып, настрой аябай коюп алгансың да. Чапканга болбойт экен. Эгер сен бирдеке болсоң, федерация жооп бербейт. 18ге чыкмайынча деп. Ушинтип коюшту. Чаксында аябай эле. Үйдөн качып келсең. Үйдөн качып келсем өзүм ам тили болуп. Ким билет, жананча эметип калгандан айлыга чабам деп буулуп калгансың. Айлыга кантип барам депчи. Ошондой тем болду. Өзүмдө жаман мындай настроением түшүп, чаппай эле коеюн деген ойлор болду. Такыры токтойм деппи? Такыры чаппайм депчи. Үйдөлөр да каршы болсо, ушундай болсо деп. Үйдөлөр да каршы болду, бул жактан да болбой калды депчи. Ошо менен сен кетпей команда менен жүр деп ушинтип калышты. Аны болбой койдум. Кетем депчи. Кийимдеримди чалдым да ошол жарым сааттан кийин чыгып кеттим Таласка. 2019 ийгилик командасына аз кара бара болчу анда. Тренировкага барып, арден да отборунан өтпөй калдым деп коюшту. Сен ошол үйгө атка баргандан кийин таштайм дегенден кийин кайра эмне болуп кетип калдың? Ал үйгө баргандан кийин эми күздө бизде талпа кулактар башталат да, как раз ушундай сентябрь болуп калган. Талпа кулактар башталат. Болбой эле тартты өзү. Улакка кызыгуу
ашып турган кезде алып койчу. Үйдө отура албай койдум. Күрөшкө деле уже анчалык деле эме болбой калды да. Тартпай калды. Мурункудай күрөшкө эме жок да, желание жок да. Улакка өтүп кетти да, барычы. Ошо мен улак тартып кеттим. Талпак тартып жүрдүм күз менен. Талпактын жана жер улак. Талпактап коет бизде. Анан тиги Манас району Бакай ата, Кара Буура чабат. Көбүнчө жакта чабат да. Талас районунда көбүнчө Тайгазан чабат. Ошо менен күзүндө айыл өкмөт деп калды. Айыл өкмөт чаптык. Анан райондорду чаптык. Анан 2019 Novruz турниринде эле Игилик командасынын тренировка отбор болот деп калдык. Ошого Барып көрдүң. Ошо отборунан көңүлүнө табылбай койсо окшойт. Жактырышкан жок. Ал жактан да. Бирок бир байкелер айтты, ушул баланы алып коелук. Ушул бала күч берет бизге деп ушинтип атышты. Алышкан жок да? Алышкан жок. Ошо мен кеттим. 9 майда да бир команда чыкырды, барган жокмун алганда. Ошо албаганда иштен сеним өткөн окшойт эмне, намысыңа тийип. Ошондо албаса бул айыл жергесине эле тартам деген ой болду да. Айыл жергесине өзүм эмем үчүнчү, азартым үчүн эле тартам. 9 майда да бир команда чыкырган. Ал жака барбай койдум. Барбайм депчи. Тартпайм деп койдум. Биринчи лиганын командасы. Биринчи лиганын командасы. Анан кийин эле жай болсо керек, июль болсо керек эле. Ошондо азыр капитаныбыз Жөкө Орозбаевич алып калды. Анда мындай сырттан эле тааныйм да. Көргөн го сени бир жерден. Ошо жайында Сусамурда чапканбыз да. Ошол жерден көрүп калыптыр да. Сусамурда талбак чапканбыз, Тайгазанда чапканбыз ошол жерден көрүп калыптыр. Анан ошондон чалдык келип, Алкан ата командасына чабасыңбы? Короче, 3 бала келесиңер. Бирөөң эле өтөсүң деди да. Үчөөң келесиң, бирөөң өтөсүң. Отбордон. Таластан чыктык 3 бала. Шаарга келдик. Фрунзе совхозда болчу, сборго чыкты болупкан. Алкан атаныкы. Ошол жерден эме кылдык, тренировка кылдык. Тренировкадан Адиненде чаптым. Ошондо эле Адиненде чапчым да. Нападенияга чап, ошондо жак колум окшойт. Ошол жерден алып Жокойке болду, калдың сен деп. Ошондо Алкан атага чапып калгам. 2019 президентский кубокто Алкан атага чаптым. Алкан атада жүргөндө да бир ой болду да менде. Ынтымак командасында 11 бала экен да. Бир баласы келбей калыптыр. Ушундай ичиме ниет кылып эме кылдым да. Ушул жака чаппасам да ынтымак командасына кошулуп алайын депчи. Жетекчилерге айтып. Ушундай ишинде ушинтип жүрдүм. Кайра күздөй айыл өкмөт чаптык, район чаптык, ошондо район чап. Ош талас оюн болуп калды. Ушундай болуп калды. Ошто болуп калдык. Ошоктон Оштон келгенден кийин айтып калды да. Ынтымакка. Жокойке чалды. Жок. Жокойкенин сунушу болсо керек ал делечи. Жокойке анан башка бир байке чалды. Ынтымакка чабасыңбы? Жокойке сунушту окшойт. Ынтымакка чабасыңбы деп. Чабам дедим. Ойлонгон жок, чабам. Бирок айттым, заменге көрөк турасың, жаш баласың депчи. Макул болдум, сыр эле. Ошондо ынтымакка келип 2020 Новруздан ынтымакка келип калдык. 21-чи келдиң. Азыр жана Айдархан жүрөт го, жаш бала болуп. Айдархан. Ошондой сыяктуу эле болчу кезинде, сен деле жаш бала болуп келген кезинде. Мен көп турдум окшойт замендечи. 20 турдум. 20 эме болуп калды. Карантин болуп калбады. Новруз менен 9 май болбой калды. Президентский кубок ноябрда болуп калды да. Ноябрда болуп, ошондо ноябрда оюнда турдум кечке. Заменде. 2021 полный турдум да. 3 оюн турдум. Болду, эмки сбор келбейм деп кетесиң. Бирок болбой эле баары эле келесиң да. Ошентип жүрүп
чыдап эле жүргөн турбайсыңбы э? Азыр бүт берет, азыр берет деп. Азыр Кудайга шүгүр. Демек көрүнөр мынакей эмекенде башында бербесе дагы чыдап эле кыла бериш керек экен, сабыр кармап эле кыла бериш керек экен да. Ошол убакта сен бир чакырып бир жолу чыккан жоксуң, эки жолу чыккан жоксуң, үчүнчү жолу өткөндөн кийин койчу демексиң да башка бирөөчү. Эми чыкпагандан кийин зачем мага үмүт берип депчи чакырып, зачем эмнеге чакырат деп ойлоп калдыңыз керек ошол убакта кичине. Ооба, ушундай ой болду. Кетчик эле заменде тура берсең делечи. Ичиңде ушундай ойлор бар, кирип булакты эңип чыгам дегенчи. Бирок болбой эле замендесиң да, сурасың да. Может, ошондон болду. 2022-ден баштап оюнга аралашып баштадым да. Ал убакта сен келгенде ушу жана Майрамбектер Ак нападенияда жүрчү ошолор катуу кездер. Нуржандар Нуржан байке жүрдү. Нуржан байке ошол убакта Кара куш менен. Жылы жанып турган кезде. Ошо Нуржан байке, Авдосбек аке бар болчу. Нурз аке эмеде Адненде азыркыдай эле. Ошо мен тең эле жаш мен болуп жүрдүм ошол убакта. 2020, 21, 22. Ошо 3 жыл мен эң жаш мен болдум да командада. Балдардын көбү ошо айылдан Таластан келишиптир э? Балдардын көбү Таластан келди. Башты баары эле Таластан келишти. Бар эле. Мен Таласта айылда эмеде шаарда бир жума шаарда болсом, бир жума Таласта. Оюндар болгон матур десиң да. Оюндарга эле барып турам. Эми азыркы учурда эми откон менен кундур э? Эң башкы даярдык 21 март буюрса Ноорус турнири. Ооба. Негизи эле бизде жанагы чоң оюндар ушундай мамлекеттик деңгээлде оюндар 3 эле да. Эң биринчиси ушул да. Азыр Норуска эме да, мындай жыл айланып жаңы оюн болгонго элдин баары катуу даярданат да. Муктаттар. Жана 9 майда Ноорустан травмалык калышат аттарчы. Же болбосо артап кетет. 9 майда башка аттар менен чыгып калат да. Ноорус турнирине аябай катуу даярданат да көп команда. Демек жанагы эң жакшы формада командалар ушу Ноорузда отуруп э? Анткени тиги 31 августтан кийин көп убакыт өтөт. Азыркы даярданышат турбайга кадимкидей кыш бою. Эмеде президентский кубоктон кийин ошо эме болуп калат да. Ноорузга чейин убакыт ортодо убакыт эме болуп калат да. Көпчү. Узак болуп калат. Ноорузга аябай даярданышат да. Тем более жаңы командаларга бүт баары трансфер ачылып балдар кетет. Кимдин кандай экенин да билбейсиң да. Баары катуу даярданат да Ноорузга. Ноорус турнири катуу оюн болот. Өзүңө ошо кайсы турнир жагат? Ушу үчөөнүн барбы мындай? Ушунусу аябай жагат, ушу убакыты дагы, мезгили дагы, ошол убакытка дагы өзүм дагы даяр болуп калам деп. Кайсы турнир? Бизге негизи Ноорус турнири жагат. Ноорус турнири эме да. Биз кышы менен эме тартабыз да. Айылда. Жерлак жабабыз, айыл өкмөт жабабыз, район жабабыз, андан кийин келели бияка Ноорузга. Кандай десем, жакшы эмеле келебиз да. Формадачы. Таунда экенсиң да. Азыр буюрса жакшы эле тренировка кылып атабыз. Аттар. Көп нерсе аттар чечет го. Ооба. Аттар жакшы болсо эле. Быйылкы жылы кандай болот аттар? Негизи эле ынтымактын эң күчтүү жери ошол оюнчулар, анан кийин аттар болотпойбу? Оюнчулар тандалып келдик, Никола. Буюрса жаңы балдар бар. Эки бала. Озейип, Нурлан байке менен Айдархан Эрстан. Экөө тең тажрыйбалуу оюнчу. Буюрса аттарыбыз азыр тактап даярдап атабыз. Почти баары эле даяр болуп калды. Аттардынчы такталып калды да. Ошонун бир-эки атты азыр мындай болуп турат. Балдарга отурбай, балдар тандашыпчы. Ошону эле тактасак болду. Буюрса, Ноорус турнирине даярбыз. Өзүңө жанагы бир турнирде жаракат алып калыпсың э? Өзүң айтып бериптиң эле, жакшы болуп калдың? Ооба, эмеде. Биринчи район аралыкта кабыргам бир аз. Кабыргабы? Устап калган. Жакшы болуп калды. Негизи ушу убакытчылар көп болуш керек ушундай э? Болбой эле эме да. Оюн дегенде мындай отура албайсың да.
кабыргам ооруп атса да экинчи кайра эле экинчи оюнга чыгып ошо менин оюндарга чыгып отуруп эле жакшы болуп кетти окшойт. Жо мында больницага барып өтүп аткансыңбы? Больницага барып рентгенге тарттырып эметтим. Уколдар жасапчы. Уколдар машинанын артына дагы эле жүрөт го дейм. Түйөй. Калып кетти. 1-2 жолу алдым. Ошо улакчылардын ушул майда чүйдө травма көп болуш керек. Чоңдорун билип калабыз, а майда чүйдө жаман көп болуш керек, Майда чүйдө көбүрөөк бутуң ооруп калат, колуң ооруп калат, анан эми бир аз жүрүп кайра эле ойноп кете бересиң да. Көңүл бурбайсың ага, Көңүл эле бурбайсың да. Кудай кырсыктан сактасын. Сынактанчы. Ал оюн үчүн эле болуп кетти го. Жыгылып туруп эле кайра туруп, секирип туруп эле кете бересиз го. Оюндун важный моменттери келгенде туруш керек болуп калат да. Полный эле унутулат, Ооба. Ушул жаракаттардын көптүгүнөн улам ушу үйдөгүлөр да каршы болсо керек башында, жана айтып атпадың белең ошо. Негизи үйдөгүлөр аябай эле каршы болчу, мен качып барып ойночумун деп. Негизи үйдөгүлөр каршы болчу башында. Ошондо үйдөгүлөрдүн көбүнчөсү улакка кызыкпагангабы каршы болуп барбай эле койчу депчи. Анан болбой эле мен качып жүрүп эле кийин лига келип результат кула баштагандан кийин көнүп башташты да. Башында урушту, барба депчи. Папам урушту. Кийин алар деле айтты окшойт. Айтып тилдери тешилди окшойт. Мында караганда көнүштү да. Мында карасаң тигил жана биздин ошол звезда оюнчуларына Манас Ниязов, Сейитбектер алардыкы үй бүлөсү менен ойнойт да. Манастык деле үй бүлөсү менен, Сейитбек деле үй бүлөсү менен ойноп, аларга жеңилирээк болгон да мындай ушак киргенчи. А сеники ошо үй бүлөң мындан алыс болуп, сага оорураак болуп тур да бул нерсени үйдөгүлөр көндүргөн, Ооба, ошондой болду. Бирок мен деле мындай бирок эметем, ойлойм да. Мен үй бүлөм менен да ушун бир туугандарым же болбосо жапса экен депчи. Жолу кийин байкем балдары болсо да же буюрса өзүм балдарым болсо чапса экен. Мындай бир тууган чаап чогуу жүргөн, бир тууган волейбол башка да. Поддержкачы. Экөөң бир командада чаап, мындай бири-бирин колдоп, ушундай болсо экен деп ойлоном да. Кийин эми биздики болбой калды окшойт. Кийин биздин буюрса балдарыбыз, байкем балдары чогуу чаап, бир командада чапса экен деп ойлойм да. Жана ошол башка жана династия менен ойноп жүргөндө көрүп алып ошо суктансаң керек, Його карачы деп байкелери менен, акелери менен ойнойт. Байкеси mo жана эмоциялар чыгып аткан кезде токтотуп, акылын айтып, андай кылба деп байкелери айтып атканын көрүп суктанасың да. Менин байкем деле тартат, бирок айылда да. Айыл ичинде эле тартат. Ошо бир командада чогуу чапсам деп аялым болчу да. Мо командаларда, ошол ынтымакта, же улуттук курама командада ошондой бир адам пайда болду, жана сен айткандай бир акылдансатын айтып, көркүчүрдү токтотуп, мындай сабыр кыл деп, көркүчүрдү наоборот, давай деген бирөө ким бар ошол? Азыр баарыбыз деле башыбызды ошентип бириктирип турган Жөкө эке. Жөкө эке ошентип мындай кылбагыла. Көп жерден чыга бербегиле. Мен өзүм барам. Силер бир аз эмоцияңарды тактагыла деп Жөкө эке айтып турат. Жакын байкелер деле айтат депчи. Элге жаман көрүнбө, адамдарга жаман көрүнбө депчи. Оюн өтө спорт депчи. Ошо Жөкө эке көбүнчө Жөкө эке айтат. Командадан жаман көрүнбөгүлө башкаларга. Мен барам. Ызы чолуп атса да мен барам депчи. Өтө сабырды көрүнөт го өзү дагы мындай. Жөкө экечи. Жөкө эке сабырдуу эле. Жана капитаны, ана баштыруучу өтө эмоционалдуу болсо жаман болуш керек. Наоборот, команданы козгоп мындайчы, а бул киши наоборот токтотуп турган киши да. Капитан өзү сабырдуу болуш керек деп ойлойм. Ошо. Анткени оюн жүргүзө турган киши ошол киши да. Тигин жака чык, буяка чык. Сен киресиң, сен чыгасың деп турган байкем оюнду жүргүзбөсө, ал эмоционалдуу болсо болбой калат го дейм. Болбой калат. Сабырдуу болуш керек го дейм. Сен өзүң кандайсың мындай оюн учурунда эми алыста мындай караганда жакшы мындай көп көрүнбөйт да эмоцияларыңчы.
Негизи оюн учурунда өзүң кандайсың? Мен эми эмоционалдуу элемин. Мындай утулуп баратканда чыдай албай кетем да. Чыгып кетет да бул беречи. Мындай кылайык, тигиндей кылайык депчи. Оюн учурунда байкелерге катып сүйлөп аласың. Оюнга кирип кетчи. Бирок этегенде кайра оюн бүткөндөн кийин кечирим сурап байке кечирип коюңуздар. Менен кетип калдык ошо депчи. Улак негизи өзү эле негизи ушундай оюн го, эмоциянын оюнунда. Ооба, негизи эле улак ушундай эмоциянын айры. Эле жок да. Сен өзүң бир учуруң болду эле мындай. Блин, ошол жерден кичине өзүм кармасам болмок экен деп мындай. Ооба. Кайсы убакыт болду эле, эстеп көрсөң? Өзүң да ашачап кеттиң го деп. Район аралыкта болсо керек. Байкелерге катып сүйлөп алгам. Утулуп атканбызда. Ошол оюн чечүүчү оюн болчу да биз үчүнчү. Биз быйыл райондо жылда эле утулуп калчубуз да. Быйыл Кудайга шүгүр 2-орунга чыктык да. Очком болду, жалпы очком боюнчачы. Быйыл чечүүчү оюнда Окуята району 3-2-ге утулуп калганбыз. Мен адненге алмашчап аткам да. Аны башка бала минип турган. Белин тартпай коюптур да. Мен адненге түшүп эле эңкейип алганда эр болуп кетип атпайбы. Ошол гол салынып кетти да. Как раз чечүүчү гол болуп аткан. Ошону кыйкырып алгам да. Өзүң командалашканда кыйкырып отурсуң. Өзүм командалашкам. Кийин өкүнөсүң да чыгып алыпчы. Антип эле койсом болмок эми оюнда бул деле. Жашоош менен токтоп калган жок да депчи. Антип эле койсом болмок. Кийин деле кайра эле оюн. Кайра эле беттешебиз да деп. Ичимен ошентип эметип коем. Кубурайып улам байке бар го. Легендар. Улан Кубурайып. Ошол байкени көрдүм да. Ушундай сабырдуу экен да, ушунчалыкчы. Бирөө келип чаап келип уруп атса деле мындай. Эми ал байке анча деген оюн көрдү да. Чаап келип уруп атса деле, колунан кармап атса деле бир сүйлөп койбойт экен да байкечи. Ошону көрүп, аябай эме кылдым да менчи. Ушунду чапсам экен депчи. Айылда, өзүм айылымда Велис деген байке бар. Ошол байке да ошондой да. Алда убагында катуу чапкан да. Монтип лигага келип бияқта чапкан жок, бирок айылдын деңгээлинде, райондун деңгээлинде аябай жакшы чапты. Ошол Велис деген байке ушунчалык эме да. Сабырдуу да. Азыр эми буюрса өзүң ордуң бар. Кыргызстан курама командасында, ынтымакта. Негизи эле бизде кыргыздарда ушул негизи улуттук оюнубуз болуп андан кийин өзгөчө маани берет да бул оюнгачы мындай. Биздин бул ата бабабыздан калган мурас деп айтышат да көбүчө бул дегендай. Өзгөчө бир орду бар оюн депчи. Сен ошол нерсени сезип билип калдыңбы же азырынча жокпу ошол нерсечи мындай? Ичет ушундай көкбөрүн таанап кеткениме, ушундай көкбөрдү болуп калганыма абдан сыймыктанам да. Азыркы учурлар шүгүр кылам аябай эле. Жакшы. Жана сен азыр ушул азыркы учурдагы мынакей эң күчтүү улакчынын бири деп айтат да. 2-3 улакчы болсо ошонун бири деп ар кайсы мындай биздин улакчылардан интервью алып, биздин коллегаларыбыз алганда ким эң мыкты дегенде ошол сени айтат, Манас деп айтышат да. Андан кийин сага бул нерсе ушундай бир жоопкерчилик, бир бирдеке береби? Мындай күч болбосо наоборот кысым, басымга ошол статусуң. Ушундай деп эми эл баалап аткандан кийин, эл айтып аткандан кийин канча деген азыр эме интервьюларда көрүп атпайлыбы? Кандай деген легендарный улакчылар айтышып атат. Ошондой айтып аткандан кийин ошондой сөзгө татыктуу болоюн деп оюн көрсөтөм деген буюрса ойлор бар. Жоопкерчилик сезип турсуң да кандайдыр болуп аткан турбайбы? Жоопкерчилик сезип атам буюрса. Эми жалпы команда менен буюрса жакшы оюн тартуулайбыз деген ниетибиз бар. Ошол турниринде буюрса. Жана убагында бир убакытта ошол Манас аз деле жылдыз бир убакытта өтө мындай бир жылдыз болуп, мындай Кыргызстанда Роналдудой болуп кеткен да. Андан кийин ошол Нуржан, Сейитбектер ошол өздөрүнүн поколениясындагы жылдыздар болуп, азыркы учурда сен болуп атасың.
Анан кийин эми кээ бирки спортто ушундай болот да. Аябай көкүлөтүп элдер көтөрмөлөгөн сайын мындай киши көтөрбөй баштайт да, көтөрө албай баштап мындай жылдыз оорусу деген да болуп калат кээ бирдечи, кээ бирлердики. Бирок ал менен күрөшкөндөр да бар. Сен жылдыз оору менен оорубасаң дагы мындай ошол нерсе сага мындай кичине терс таасир этпей элеби? Элдер өтө эле көкүлөп, мындай сымыктанып, эмне болду, эмне болду дегенде. Болду, былтыр. Болду. 2023. Эми болдумбу? 2023 Наурузда мыкты оюнчу болдум. 9 майда. 9 майда утулуп калыш. Эми Жалал Абадтан утулуп калганбыз. Дүйнөлүк чемпионатта мыкты оюнчу болдум. Оштон салып кетпедим, 2 болчу. Ошондон кийин өзүмө да билинди да мындай. Кандай десем, мындай теңсинбеген сийипчи. Ошондой сезим болду да. Мындай көтөрүлүпчү. Анан 2024 Наурузда ошол жанагы жерге кулап калып, кулак кармадым. Ушундай эме болуп кетти го. Анан эл жарекоста учурашпай өтүп кетип, ошондой моменттер болду го. Ошондо ойлодум да, Кудай да ушуну карап турат, бизди да ылдый түшүрөйүн дейт окшойт ордуска депчи. Ошол сабак болду да магачы. Жакшы эле. Көзү адам жөнөкөй болуш керек турбайбы деп ошондо ойлондум да. Азыр эми жөнөкөй болгонго аракет кылабыз эми болушунчачы. Бул да эме экен да, чоң сыноо экен да. Ошол 2024 Наурузда сынады окшойт дедим да мен. Сени менин оюнча бир 2 жолу сыналдым да. Биринчисинде сен командага албай атканда эмне кылып болду экен бул депчи. Мына командага албай атат, түшпөй атат, состав коюп эмне кылып болду экен деп сынаганда акырына чейин тырышып атып кирдим. Эми мынакей эң жылдыз болгондон кийин дагы бир сыноо да булчу. Ошол 2024 Наурузда ошондой болгон. Ошол акыркы мынакей 23-24 бир да турнирде мына канча 4 турнирдин 3-өсүн утуп салдыңар былтыр мурдагы жылы 2023 дүйнө чемпионатын ошол бүт баарын утуп 2023 3 чемпионатты уттук. 9 майда утулду. Ошо бирөөнү утуп калдыңар. Былтыр дагы ийгиликтүү жылдардан болду. Негизи эле ошо акыркы жылдарда ошол ынтымак командасын ийгилигин эмне менен түшүндүрүп бере аласың? Эмнеге ушунчалык мындай ийгиликтер болуп атат команданын? Ачык айтканда мындай азыр бир убакытта достук ынтымак болуп атса, анан акыркы учурда ошол ынтымак эле жалгыз келе атат да. Эми бир турнир утуп коюшу мүмкүн, бирок көбүнсө ошол ынтымак утуп атат. Эмнеден болуш керек деп ойлойм мен. Баардык бала 12 бала тең. Бир областтан болгон үчүнбү депчи. Баары мисалы үчүн биз азыр Кыргызстандын ичинде ар бир өздүн областын чабат атпайбы азыр? Көп болуп калды. Таластын 12 класс тең таластан болгон үчүн бири-бирибизди мындай аябай түшүнгөн үчүн ушундай ийгилик жаралып атабы деп ойлойм да. Бири-бирибизди ага инидей аябай жакын болгондуктан, бири-бирибизди аябай түшүнгөндүктөн ошондой ийгилик жаралып атат деп ойлойм да менчи. Башка клубтар эми бар, бирок башка областтын балдары ушундай болуп калат да. Балбайм өз областындай болбойт деп ойлойм да. Көзүңөр ара мындай поколение болот деп, мынакей Жөкө эке, андан кийин мынакей Нооруздар, Нуржандар, андан кийин силер келип, андан кийинки болуп мындай бир поколение өткөзүп мындай мурас катары калтып кеткен команда да болот. Ошон үчүн болуп калмок да. Ошондон болса керек. Ал мисалы Айдаркан жаңы башылды да. Былтыр башланган, бир жыл турду. Эми быйыл буюрса жакшы оюн көрсөтөт деп ишенип атабыз да. Айдаркангачы. Ошондой эле эми Айдаркандан кийин деле балдар келе берет. Может, ошол баары бири-бирин тактикадан да болсо керек деп ойлойм да. Аттардан, эми аттар чечет го көбүнсүн. Аттардан болот. Даярдыктан болот. Могу негизи жеңиштер көп болуп аткандан кийин жеңилүү засы өтө оор болот да. Негизи ушундай айтат да, эми утуп жеңилип кайра ушунсаң да жеңиле да, утурсаң болот, жеңсең, силердики көп ушунча жеңип атып, андан кийин арасынан бирөөнү жеңилсең, ошол жаман оор түшсө керек силерге. Ооба. Жалаң утуп жүрүп, утулсаң бирок башкача болот экенсиң. Көтөрө албай калат экенсиң. Жалаң ошо утканды билгениң, утулганды билишкейт дейт го. Ошол сен экен да. Жалаң эле утуп жүрүп, анан утулсаң башкача болот экенсиң, аябай элечи. Утулган, ошол убакта утулган командалардын маанайы кандай болот экенин билет экенсиң.
Бирок бул өтө керектүү нерсе да. Керектүү нерсе экен негизи. Жана башында жана заменде туруп ушинтип жүргөндө көп уттук да. 2020 Норус турнирин уттук да. Ош эмеден көлдөн. 21 9 май болбой калды. Президентский кубок болду да. Аны да уттук. 22 Норус турнирин уттук. Жошо жалаң эле утуп эме калган. Баткенден утулдукпу? Баткенден утулдук. Калмияндан. Тем более мен бүлүтүм түшпөй калды. Ошондо утулганда аябай жаман болгом да. Мен уттуруп койгондой болчу. Мен эле кетип калгандай болуп, аябай жаман сезим болдум да ошондо. Үйдө шапка көрүп алып берчи мага. Шапка унутуп кеттим. Берчи ошону төтөйүн. Чөтүрүш койго. Чөтүрүш койго дейм. Натала таны экен ойлоп калсын да. Негизде буюрса быйылкы сезон ушу менен эле экен да. Буюрса. Кыргызстабай травма албай. Чыккаса ушу менен эле. Өзүңө жакты. Жерлокто жүргөндө эле көрүп жүрчүмүн да мунчу. Бирок мен көргөн эмесмин да, жерлоктончу. Бирок сырттан карап эле ушулат мага болот дегем да. Байкелерге айтып ушулатты алып берсеңиздер. Ушулат менин оюн көрсөтөм деп. Бирок ойлогондой эле болду да. Ойлогондой эле экен, минген деле сразу. Минген деле ойлогондой эле болуп. Баштары да ойлогондой эле чыкты. Балдар кандай келиптир ушул окумашыгы жыйына? Даярдык келишиптирби баары эле? Кудай буйрса биздики Талас областында райондор аралык, айлык бетер аралык оюндар бар. Ошолордо чабышты. Аны Айтматов районунун Айлыкөтүн балдары бияка келип айлык бетер аралык оюнга чабышты. Жакшы эми Кудай буйрса, колдон келишинче дайынданып атабыз, аракет кылып. Элден калбайбыз дагы. Балдарда жаракаттар жок экенби да, өздөрү алар табында экенби? Керектилер акырынан эме келет чабы табына? Жок, балдар Кудайга шүгүр. Травмадан азырча алысбыз. Алыс эле. Аттар маселеси кандай болуп атат ошо? Баары эле чогулду, сиз ойлогон аттар келдиби баары эле? Азыр аттардын баары эле келип атат. Уже 14-15 аттай бар. Ошолордун арасынан тренировка кылабыз. Ошолордун арасынан иргеп 12 ат алып чыгабыз да. Сиз ойлоп аткан аттардын баары эле келдиби? Негизи керек аттар даяр болбой калды. Ооба, энди аттардын баарын эле чогултуп атабыз. Ошо ойлогон аттардын баарын алып келдик. Буюрса шептер аттарды жакшылап чогултуп коюштур энди. Эме оюнчуларды жакында ошол февралда чогулттуңар го. Курамды айтып, февралдын башында болду, 7-синде болду, 4-үндө болду. Ошондо неден улам ушундай курам куралды? Сиз кантип ошол тандоодо катышпайсыңыз да? Негизи эмнеге басым кылдыңар ушул команданы чогултканга? Бизге 2014-төн баштап эле ушундай тарихте улам келатат да. Жыл сайын райондун оюн өтөт. Анан ошолордун этегинде, жыйынтыгында ошол жерден результат көргөзгөн балдарды тандап алат да федерация. Быйыл деле ошондой эле, Кудайга шүгүр, мынакей. Жылдын жыйынтыгы менен Айтаркан Эрсултан менен Юзеев Нурланды результат жакшы беришти эле ошол балдарды. Ынтымактын составына алды. Эме го ынтымак Кыргызстандын азыр эң мыкты командасы болуп, анан бул дагы чоң жоопкерчилик да команда үчүн. Ар дайым ушул эме деңгээлди сакташ үчүн эле оор болуш керек. Энди бул команда негизи жетектеген жетекчилерге негизи эле оор да бул. Расход деген көп эмени талап кылат да бул көкбөрү. Кудайга шүгүр, ошону ар дайым утулуп келатабыз, бардыгына дайым болобуз да. Энди негизи любой эле команда жетекчилери утканга аракет кылып дайынданат да. Биздин жетекчилер деле ошо Кудайга шүгүр. Ар кайсы команданын күйөрманы бар. Ошо күйөрмандарды сүйүнткөнгө аракет кылып чара көрөт. Ооба да.
Сиз негизи ушу капитан катары анан команданы ушу жетектеп маршруттоп каласыңар да анан кийин негизи кандай сапаттарга басым кыласыңар? Негизи кээ бирлер бар го мындай күчтүү бирок бир сапаттары кемчилик болуп калса аларды карабай. Сиз негизи мыкты улакчыны кандай билесиз? Кандай сапаттарга ээ болуш керек экен? Эми мыкты улакчы баланын өзүнүн характери болуш керек да кичине. Анан кийин жөндөмдүү болуш керек да. Чоң эле палван кишини алып келип ата отурсуп койсоң деле ал улак тарта албайт да. Ошо да. Биз ал улакчыларды алып барып күрөштүрүп койсоң күрөшө албайт. Ооба. Ошондой эле ар ким өзүнүн ыгы болот, ошого жараша. Биз ал один-одинге, заштага, нападающий ошого карап бөлүнөт, анан ошого карап биз ылайыктап балдарды алып келебиз. Команданын ичинде эме маанилүү го, ички атмосфера, командада оюнчулардын бири-бирине болгон мамилеси, сиз эми ошол команда лидери катары ошону карайсыздар да, туурабы? Кантип ошону бириктирип биримдикти карабайсыңар команданы? Эми биздин ынтымак командасынын тартиби Кудайга шүгүр энди. Андай деле мындай ырк-сырк деле кеткен жок. Случайнен биртке болуп кетиши мүмкүн, эми андай жерде оңдоп коюш болот. Колдон келишинче баардык балдарды тартипке чакырып, тартипти алып жүргөнгө аракет кылабыз постоянно. Көп айтат да сиз эме депчи тиги эми лидер болгондон капитан болгондон кийин капитан ушундай болуш керек турбай көрсө мындай сабырдуу депчи. Кээ бир капитандар мындай өздөрү мындай кызылгандуулук калтырып берет го. А сиздики ошол байкалат да, мындай кээ бир көчүлөрдө мындай басынтып коюп мындай туруп токтогула, сабыр сактагыла деп коесуздар да. Бул дагы ошо негизи жөндөм го дейм ошо капитандын. Энди капитан болгондон кийин аерден барып пызылдашып, мушташып талашкандан кийин кичине балдарды да ошол жерден оюн ичинде басып эме кылыш керек да. Көрмандар да бар аерде, оюнчулар бар. Басып эметкенге аракет кылабыз, кыз чуу чыгарбаганга. Бул эмне оюн 45 мүнөттүк эле оюн да. Ооба. Андан кийин мисалы бардык эле командалардын балдары менен ага ини дос болуп эле бүттүк эле оюнчулар. Сен ошол ынтымакта ынтымакта өнүп жүргөндө эң мындай сага жүрөгүңө тийген жеңилүү ошол болгон го. Же дагы башка бир оюн барбы? Именно жеңилүү, оор көтөргөн. Оор көтөргөн Жалал-Абадтан болду. 2023. Жалал-Абад 10-май оюнунда. Ошондо отурганда болду. Ошон травмада алдым ошол жерден. Ол 2 бутун тең связка ошол жерден чабылган да. Утулуп да калдык. Ошондо болгон катуу. 2024 Норуста уттурган бир оюнчу уттурган финалда кайра утулганга билинбей калды окшойт. Билинбей калды. Ошо 2023 Жалал-Абадтан 10-майда уттурганыбыз болгон да. Амон кайсы мындай жеңиштер көп болду? Арасынан сага мындай эң оор жеңиш болуп, бирок ушунчалык таттуу жеңиш кайсы болду ошол команда менен жүргөндө? Президентский кубок 2024, 23 эмедечи. Оштогу. Ошол болду. Аябай оор болду, бирок этеги эме болду да. Жеңиш таттуу болду да. Таластанда эл башкача күтүп болду да. Жана ызчу болгондо ошондо да. Ошондо. Мен ошону эстегим келбейт, бирок кадимкидей эстеген сайын жүрөгүм ооруйт го ошону. Ошону көрүп, сенин видеоңду көрүп. Ошондо кадимкидей мындай орусча айтканда обидно болсо керек экен. Ёлки-палки, бөтөн жерде жүргөн жокпуз го деген сыяктуу болчу. Болду ошондой. Элдердин арасында болгон болот экен да бир аз. Жөн ошо 5 кол тең эмес да. Ооба. Арасында элдин арасында да чыгып калат андайларчы. Бирок кайра таласка келгенде көргөнбүз. Өтө жылуу тосуп алышкан, мындай өзгөчө мындай. Ошол көчмөндөр оюндар уткандай тосуп го сени. жана көп чемпион болуп жүргөнгө эл деле эметип калды окшойт. Ошондочу. Жана эл бизди жабылгандан ошого кайра эл тозо болду да. Жылуу тозо болгондо башкача эме болдук да. Сезимдечи. Ошол учурдан кийин тиги атайын ошол тууралуу сүйлөшүүлөр болду эмне? Достуктун оюнчулары менен. Оюн бүттү. 2 саат, 3 сааттан кийин эле эки команда чогулуп отурдук. Оюндан кийин эми мондай дос, ага, ини ушундай элебиз да. Оюн бүткөндөн кийин ошондой эле отурдук. Үйгө чай ичип, жетекчилер менен. Просто эл эле бир аз болуп калды. Ада оюнчулар арасында эч нерсе болгон жок. Кызылгандуулук алып беришти элдер, чынын айткандачы. Ошондой эле болуп калды. Команда жакшы ынтымакта жүрүп жүргөндөн кийин эми калың журт сени ошо улуттук курама команданын оюнчусу катары былтыр эми өтө биздин үчүн көчмөндөр оюндары маанилүү эмес беле. Ошол жактан көрдүк, анан кийин
Сен өзүң кайсы жыл болду биринчи кошулганың? 2022. 22 кошулдуң, э? Турцияда болгон көчмөн. Турцияда көчмөндөр оюндарына бардың, э? Ошондо состав чыгып атканда ошол Өмүрбек сен кирдиң дегенде кандай болду ошол? Сезимдер, негизи эле буга чейин ушунча ойноп жүрүп анан кийин жаш курагында ошо улуттук кармак командага киргениң. 2022 мен как раз ынтымак замена оюнга аралашып аткан кез болчу да. Оюнга аралашып калган неме болчу. 9 майдан кийин эле Баткенден кийин бир байке чалып калды. Кошулдуң эмеге. Карамага. Сборныйга кошуласың буюрса депчи. Мындай сөз менен айтып жете албайсың, бирок мен Кыргызстандын намысын, Кыргызстандын сборныйына чабам деп аябай эле башкача болдум да. Ушундай ичимен сүйүндүм. Кайсы команда, эки команда барып атып эмегечи. Турцияга эки команда бардык. Кайсына чабарым деле важный болгон жок да. Главный эмеге. Сборныйда команда кирдим деп, э? Анан кийин Көкпарга чаптык. Андан кийин 2 жыл өткөн соң мынакей былтыркы көчмөндөр оюндар болду. Астанада биз да ошол каналда барып атайын тартып та келдик. Ошол команданын негизги ошол эме чечүүчү салымды да салып кеттиң, аягында дагы болду. Эми ызчуунун баарын көрдүк эми. Түшүнүктүрдө анан сүйлөшкөндүмдө негизи эле сен дагы ошол Казакстанга жакын жашайсыңбы? Казакстан менен жакын жашап алар менен киришип чыгышып жүрө эле жүрбөйсүзбү? Ооба. Андан кийин мен ошол кызыктуу болот да. Эми ызчуу болуптур, макул. Эми элдерде кызганып, комментарий жазып бири-бирибизди талкаладык. Казак, кыргыз эки жат бөлүндүк. Макул. Болду, азыр эми кайра дос болуп калдык дачы. Анан оюнчулар кандай болот? Ошол оюндан кийин мурунку ошентип катташып турчубуз да. Азыр барбы мындай катташ казактар менен? Азыр жок. Жок, э? Азыр оюн именно ошол ойногон балдар менен катташ жок. Мунун ошол арасында бир эки адам бир жакка келип жүрчү. Өтүп улак ойноп, улак ойнобосо да эми өтүп иш кылып оюн көрүп жүрчү да. Оюнчулар менен мамиле үзүлдү десем эле болот. Ошол оюндан кийинчи. Катуу болгон экен, анткени буга чейин деле чын айтканда 2017-жылы биздин оюнчулар экспо барганда сабап салгандан кийин деле биздикилер катташып эле жүрүшпөдүбү? Тиги Манас деле айтып коет го. Эми жазышып жүрүшүбүз, кадимкидей эле тааныш дос балдар деле бар. Азыр болсо негизи буга чейин сенде бар беле мындай алар менен сүйлөшүп турушуң, берилер менен? Арасында бар болчу. Сүйлөшүп тур. Алар болбосо деле алам бөлөк деле Казакстанга кирип, аламан тартып жана ушинтип турчумун да мен. Өзүң эле? Өзүм элечи. Ошол тарапта бар болчу, өз тарапта. Анан жака барып келгенден кийин ал жака деле болбой калды. Барбай калдыбы? Барбай калды. Баргым деле келбей калды. Бирок эми бар азыр деле казак. Сонда эми башка ошо улак жаатындачы. Ошолор менен мамиле кылып турам, азыр делечи. Бирок жана сборныйда чапкан жана Аникалар менен жок да. Эми ошолор алмашып анан кийин же менин оюмча бир алардан ал тараптан эгерде бир сунуш болсо, жигиттер келе бир отуруп чай ичип бир сүйлөшөлү. Эми биз бир элбиз, эми казак кыргыз бир тууган болгондон кийин келгиле эми бир ынтымакка келели деп чакырса сен кандай карайсың ошол нерсеге? Именно федерация эмес, башка казактар, именно ошол 12 оюнчу эгерде чакырса. Антип деле чакырбаса керек, бирок сүйлөшө турган деле эч нерсе калган жок. Калган жок, э? Баардыгын көрдүк, э? Баарын көрдүк. Ойнодук. Башка эмнени сүйлөшмөк элек. Эми азыр жанагы буюрса эмки жылы көчмөндөр оюндарды өтпөйбү? Кандай деп ойлойсуң? Келеби, келбейби Казакстандын командасы? Эми келет деп үмүттөнүп атабыз. Келип калат жаат. Жок, үмүттөнө беребиз. Сенин оюң канча кандай болот? Менин оюмча эми ачык айтканда келбейт деп эле ойлоп атам да. Эми ушундай оюндан кийин эми ошол курам деп ойлойм, келбейт. Бирок Казакстан курам командасы келет деп ойлойм. Ал курам келбейт го. Бирок башка оюнчулар келиши мүмкүн. Ал курам келбейт го. Ошо ал курам точно эле келбей калды го деп менин оюмчачы. Канча жыл болуп калды? Бир 10 улак чам, 10 жыл. 2016 келгенсиң ушундай. 10.
кайра. Сенде жок кестикечи. Меники Кудай бурса 20 жыл болот. Мен 2004 Таласта Манастын күнбөзүндө Спартаки болгон ошондо чапкам да. Таластан Биримдик деген команда чыгып. 20 жылдык тозосузбу барайык. Я. Я. 20 Кудай жылдык буйрса күстө тозайын анда. 20 жылдык барайык. 20 жыл болду да. Юбилей. Ошондон бери келе атабыз Кудай. Мен эч командага чапкан жокмун да, Бакубатка чапкан жокмун. Сен ынтымакка келдиң да сразу эле. Биз мен Бакаятага келбедиң беле Бакаятага келип. Бакаятага бир оюн чапкам. Мен шага келип. Норус келип эле Еврону биндиң белесиң э? Я. Эмнеге айдында эмне болдум мен ошондо? Эмнеге айдында эмне болдум? 2015 аккамин ба Телтордун чапкадым. Ош Телторун имгенден кийин анан муну Еврону кырат, Телтордан чоң аттан алып атыр деп туруп муну алышпады беле. Кырчың беле, а? Ой, жаман кыз салган Телтор мен. Норус тааныбачымын да мен. Ани, Норус узун дагы экен, Евро менен кырат алып келген. Немен чапкам да мен. Телторну Таластан. Бакаятам ойноп атканда, еңип атканда алтын мейке урганда да көгат мен, калметте көгат. Калметтен опка секирип жүргөндө көгатыбы? Мо тиземди бөлүп тастайын дегенде. Эри кадалганда урганда. Жүйөм айланып калды убактанча. Ошол убакта ошо көгат жаманга турчу кой бирокчу. Тип турчу эле кой. Өлүп калганда Телторду айлан эңген жатып өлчү эле коймун да жакка. Биз 2015 Бакаятага президенттик болон чапканда келдим. Бирок кандай, далай бала кетип калчу. Эң жаш сен. Айлардан ордунда сен болдуң э? Ой, брат казыр сондай. Айтпачы. Ой, я. Айтсаң жомок. Жомок де ал. Ой, ал убакта камыржайчы демин, повар деген жок. Ой. Күнүгө тамак кылабыз. Эртең менен кечинде түштө тамак. Полный өлчүп калды. Идиш жуабыз келип алды. 2016 Сейитбекте орда буларда. Анын биткен немелек бирок. Сейитбек Улугов менен ушулар менен тең талаш эле жүрүшүп. Эко жаңы апапты. Эртең менен да динейдин. Я бирок 2017 как болор дежурство кылдык болбойт мындай дедим. Улуу кичиңөргө карабай дежурство кыла дедим. Марис эке деди. Ызычы кылып атып келип идиш жуабыз. Марис эке. Ой, бул Айдар азыр жыргалоо дейми? Азыр мен нары кылып коюп атпайбы? Эже кылат тамак, жуат идиш. Аны идиш да жуучут да. Ой. Жайнап кетет идиши. Конок болду келип берет. Эч ким келбес экен. Баатырап бүткөн Миланы сыгып отурат ошол жууп көргөндө. Алтынбек брат демеге жатат диванга. Анын диваны менен ошо матрас менен сүйрөп бит кылат. Ой, жаман эмелер болчу да. Как раз 82-лер менен болуп турган учурлары болчу да. Саксактап, этаждан чыкпасаң, пакеттен суургутуп, соң пакет толтуруп алып. Айбек Исаковду кыйнап эле жүрчү эле. Сейитбек болсу. Не үргүндөр өттү. Жаңы баштап жүргөндө сбор деген жок болчу анда. Аттарын 2-3 күн алганда айгырдан алып келчиң да. 2-3 күн минуттур эле келип чыкты абияга. Ошон үчүн да башында ийгиликке жетишпей жүрдү да команда. Дама экен үйүнө жашаган истер барып калсызбы? Жүрбөй калсызбы? Пияламен урушканда. Утулуп калып билесизби? Шаттан итип адамдын башы мына жака чейин жөө барганбыз. Саны алып кетти. Бир ойун утулуп калып. 9 май болуш керек эле. Бир ойунда утулуп калдык. Ипподромдон баштап. 15 го дейм. 16 экен. 16 го дейм. 2014 кайталанды, анан былтыр кайталандыбы? Жалаң көп бүт полный турнирди уткан оюндар. Былтыр уттук да полный турнирде. 2014 ошондой болбоду эле. Көчмөндөр 24 полный уттук да. Жок, 23 уттук. 23 уттук да. Норусту 9-майда. 9-май утуп калганбыз айтканда 23. 24 утпадыкпы? 24 былтыр болгон президент кубок болуп калды. Мында 23 неме көлдө дүйнө чемпионаты. 9-май утуп калбадык белек. 4 турнирдин 3-өө уткан. 23. 9-май утуп калган.
Жалгатты унутуп калганбыз да. Достор, азыр биз ошол машыгуудабыз. Жаныбызда барыңыздар көрсөңүздөр керек. Жанагы Астанадагы көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын спорт министрин алкыштап жүргөн Адлет мырза азыркы учурда ошо ынтымак командасынын жетекчиси. Биз ошол окуу машыгуу жөнүнөн атайын келген. Рахмат чоң, ошо бизге көрсөтүп ичинен кандай машыгуу жүрөт, негизинде окуу машыгуу жөнүндө эмне атмосфераны көргөн үчүн. Чоң рахмат. Негизи эле ошондой суроо жаралды да. Мен карасам 12 бала жүрөт, анан тышкары машыктыруучу, анан кийин аттар. Бул процесс өзү негизи канча каражат кетет буга негизи? Ассаламу алейкум. Жалпы Көкбөрү көрөрмандары, Көкбөрү сүйүүчүлөрү, баарыңыздарды келип келген Рамазан айы менен куттуктайбыз. Ошо Рамазан айы баарыбызга берекелүү айлардан болсун. Жалпы спор жөнүндө айтсак, бул Норус турнири боюнча суроого бере алат да, туура? Ооба, Норус турнири. Бизде ынтымак командасынын Норус турнирине дайындыгы бизде күздө көчмөндөрдөн келгенден бери башталган. Билесиздер, бизде Таласта айыл оюндар болот, айыл өкмөттөр арасында оюндар болот, областын чемпионаты райондор арасында. Ошол жактан өзүн мыкты деп көрсөткөн оюнчуларды ынтымак командасына курамына тандап алабыз. Буюрса ошо бардык этаптардан өтүп, жакында февралдын акыркысы 4 февралда оюн болгон. Ошол жактан өзүн мыкты көрсөткөн биздин Көкбөрү булакчыларыбызды ынтымак командасына тандаганбыз. Анан февралдын 20-сы буюрса окуу машыгуу сбору башталды. Буюрса азыр дайындыктарыбыз Норус турнирине жакшы. Эми жанагы суроого эгерде келсек, эми каражат маселеси, эми командада ошо спонсорлор бар, бирок ошол канча негиз акча кетет? Ошо бир окуу машыгуу жыйыны бир ай ошо команданы багыш канча кетет? Канча каражат дегенде жогорку лигада чын-чынында көп эле каражат кетет. Себеп дегенде бир ай балдардын жаткан жери бар, тамак ашы бар, биздин аттар бар. Аттар 12 эле ат эмес, запаска көбүрөөк ат алып келебиз. Ошол аттарды келген транспортировкалары бар, витаминдери бар, жемчеги бар. Чын-чынында каражат көп эле кетет. Байге жабабы ошол? Байге жаппайт чын-чынында. Байге мисалы эң көп байге берилгенде 1 миллион акча берилет. Ал байгени деле биз өзүбүз албайбыз, жетекчи федерация тарап алынбайт. Ушул намыс үчүн ойноп жүргөн биздин оюнчуларыбызга, ошо аттын ээлерине ошо байгени бөлүп беребиз. Аммо оюнчулар кандай, контракттар барбы булар? Кандай негизде булар ойноп жүрөт негизи командада? Биздин ынтымак командасынын оюнчулары чын-чынында намыс үчүн жабат. Анан биз ошо федерация тарап менен келишип, ыраазычылык иретинде, жардам иретинде, ыраазычылык иретинде бир аз беребиз, тыйын төкөлүп беребиз. Биздин ынтымактын оюнчулары намыс үчүн жабат да. Бүт ошондо экен да. Бирок мен билишимче башка командалар негизи бар ошо контракт менен, айлык баянашын төлөгөндө бере. Контракт менен жапкан көп. Кыргызстанда ооба, жогорку лигада. Бирок негиде мен ынтымакты ойлочумун да, булар эми Кыргызстандын канчалык чемпиондору 7 жыл подряд Норус тутуп келип, анан эми контрактчыларды болуш керек деп ойлочубуз да. Ошо биздин ынтымактын оюнчуларынын учурдан байланып ыраазычылык айтып кетем. Ат эми бир туугандардын өздөрүнө көптөгөн оюнчуларыбызга башка клубдардан чоң акчалар сунушталган. Контракт иретинде башка командалар. Бирок ушу өзүбүздүн мекенибиз болот, кичи мекенибиз болот эмеспи? Ушу кичи мекенибиздин намысы деп, намыс үчүн чалып берет ошого чейин. Барына ыраазычылык айтып кетебиз. Негизи кандай болот окуу машыгуу жыйыны өзү? Машыгуулар жакшы. Жылда эле ушундай машыгуулар болот оюн алдында. Быйыл да ошондой эле машыгуулар болуп атат. Бир жума болду бүгүн. Өткөн 5-күн жолугабыз. Бир жума болуп калды. Жакшы буюрса. Эми оюнчу улакчыларга көбүнчө ошо аттын үстүндөгү машыгуулар, полядагы машыгуулар жакшы экен мага караганда ошо. Дайыма Көкбөрү тартып жүргөн жакшы да негизи. Азыр балдардын баары эле дайын, кыштай Көкбөрү тартты, анан бир аз эми жетекчилер да кошумча күч болсун деп физический кылдырып атат. Келип турабыз. Өзүң азыр кандай абалдасың? Өзүм жакшы буюрса. Травмадан алыс Кудай буюрса. Жакшы абалдасың. Буюрса. Норусда кайрадан Майрамбек колду көтөрүп кой деп улат экенбиз да. Дайым буюрса, аракет кылабыз. Анан эме футбол маселеси. Футбол ойнойсуңбу? Билесиздер, Майрамбек көзү дагы ошо футбол ойноп жүрөт, МФЛде бурун иштеп жүргөн.
ооба былтыр эми инелерибизди чакырып алып эле келгем. Быйыл ал жөнүндө эч нерсе да болжок элек азырча. Көрөбүз эми жакында. Чакырса барып каласың. Чакырса бош болсо келип калабыз беришсе. Болду. Любой жакта чабылчу го, аяктар чабылчу, бактар чабылчу деп. Беришсе. Assalamu alaikum birinчиден, Майрам. Жума майрам деп коеюн. Буюрса, дәрі ташлап алып тұр, негізі өзің ушул дәрідікқа ушул окумакчылык жыйынына кандай баа бересиң? Кандай болот? Негизи бул машыгуу жыйын ушу биз жыл сайын ушу Норус турнирине марттын 1-нен баштап дайындалчук да. Быйыл буюрса ошо машыгуу жыйын 10 күнгө эрте болуп, марттын 21-нен бери дайындалып атабыз. Толук 1 айга. Эми машыгуу жыйын жылдагыдан буюрса жакшы. Оорураак болот абы жылдагыдан же? Негизи биз ошо ынтымак командасы кыштай район, айыл өкмөт, айыл чапкандыктан Норуска жылда эле жеңилирээк болобуз да. Анан толук жумай кубокторго аябай даярдык каты көрөбүз да. Мисалы балдардын ат үстүндө физикалары баары кыштай улак чапты дайын эле да. Жакшы эле бар. Жакшы эле. Бираз дыханияга ушундай жеңил футбол ойноп атабыз азыр. Эми бул суроо жана аватар барбай калды эле көчмөндөр оюндарына ошол травма болуп, өзүм дагы ошол анан быйыл сезонго аватар даярдыгы кандай экен? Кандай болду экен? Негизи ошо көчмөндөргө дайындалып бираз травма болуп калган ат. Буюрса Норус 25ке дайындалып атабыз. Атты да жакшылап карап, буюрса оюнга чыгат деген ойдобуз. Чыгат буюрса, буюрса. Азыркы учурда баарыбыз эле мен эле ушул тартып жүргөндөн тышкары дагы бир жумуш бар да, башка иштеп жүрөбүз. Сен убактан тышкары дагы эмне иш менен алектенесиң? Убактан тышкары айылда мал поля эле. Ошол менен, эмне эгесиңер поляга? Фасоль. Фасоль. Моя да кой эле? Чөп. Ошондой эле. Жакшы. Үйлөнүү тууралуу айтып бересиң, азыр кандай болуп калды абал? Мурун эми түшүнүктүү түрдө каршы болушса, азыр эми сыймыктанышса керек. Уурубуз ушундай деңгээлге жетти деп. Ооба, үй билем. Ата-энем аябай эле сыймыктанат азыр. Жандай тойлордо отуруп калсак да Өмүрбектин апасы экен деп мындай билектерди берип атса аябай эле сүйүнөсүң да. Өздөрү да сыймыктанышат азыр. Айылда деле ошо Өмүрбектин ата-энеси деп эме кылышат. Сыйлапчы. Бирок ата-эне көп билдирбейт да ушундай нерсеничи, сыймыктанып атам менин балам деп. Сеники кандай болуп атат? Ошо биздики деле билдирбейт эми. Билдирбейт. Сырттан мактаныш мүмкүн, бирок мындай биздикилер ушундай да көбүнчөсү. Мамам биринде айтып берип калган. Автобуста Казакстанга көйрөк кытып турат да мамамчы. Автобуста келатсам бир кыргыз эле балдар. Ошо мен жөнүндө сөз кылышса керек. Убакта окумуштар атат. Аябай мактап атат. Чыдай албай кеттим дейт. Чыдай албай, ал менин балам да деп айтып жүрдүм. Ошодон эме чыгып калды. Чындап эле мамасы деп айтты. Сенин оюң боюнча могу тарыхты алганда, эгерде көкбөрүн тарыхтын алганда бир 3 мыкты чабуулчу кимди ойлойсуң? Өзүң позицияңды айтканда. Азыр көкбөрүн тарыхында. Тарыхында. Азыркы жаштарда. Жок, тарыхты алгалы. Жаштарда отдельно. Туналиев, Рустам байке деп ойлойм. Жөке Орозбай. Манас Ниязов. Эгерде азыркыларды алганда, азыркы ойноткандардан бир 5 ойун айта ал, эле таанып коесунчу деп. 5 оюнчулар толугу менен эле ошол коргонуу, полдашта, нападение баарын алганда. Сен оюнча. Нуржан байке мыкты. Нарындан Дастанчик келип атат жакшы. 2. Ошо Манас байке бар. Рустам байке бар. Айтып берсең негизи баары эле күчтүү, анан азыркылардан мыктылар ушулар болуш керек. Сага Жөкө байке. Дагы эле мыкты. Мыкты. Болсо
40-ка деле чамалап калды. Жаш балдардан жакшы ойнойт азырчы. Мо сага жаккан оюнчу кайсы болду эле ошо азыркыга чейин ошол оюнду көрүп мындай башында сырттан көрүп анан кийин таанышып чогуу ойноп калган кайсы оюнчу? Оюну жагып чынында. Оюну жаккан негизи Кыбырайып Уланбай болчу. Уланбаев, Оюн жүргүзүү мыкты болчу. Азыр деле мыкты. Азыр дагы жүрөт. Айыл өкмөттө ошолордун айыл өкмөтүнө чаккан мен. Легионер болчу. Азыр деле мыкты, көптөрдөн мыкты. Эми улакчы ат адамга ат дейт, улакчы дагы аты жок болбойт да. Өзгөчө мынакей ынтымакта негизи таласта аттар күчтүү. Сен негизи кайсыл 3 атты белгилейсиң? Мына ушул чынында күчтүү ат экен, күчтүү ат болчу депчи. Анан отдельно бирөөсү айталы, ушул атты минсем деп айтсаң, айта турчу кайсы ат болчу эле мындай? Брабус болчу. Ушул атты минсем деген. Ошондой болчу. Брабус. Мыкты ат болчу ошол. Анан жекеден аватар го. Азыр эми заштан Желтаман бар, Нурзаман бар. Желтаман менен Нурзаман, Ошо Брабусту минсем деп бир ойлогом да. Болбой калды. Азыркы аттар деле кудайга шүгүр жок. Азыр имин аткан аттарым деле Брабустан кем эмес. Өзүндүкү азыр кандай баа бересиң, жакшы эле? Азыркы имин аткан Рокки жакшы буюрса. Ошондон кем деле калбайт деп ойлойм. Көп айтып калган мындай мыкты ат болушу мүмкүн, бирок мингенден дагы депчи, мындай туура минсең, орточо атты деле мындай мыкты ат деп мисалы деп. Мисалы үчүн мыкты атты чабалбаган эле бала минсе болду. Ал деле мыкты деле болуп калат элечи. Ал мыкты болуп туруп деле мындай атка отурсаң, сен деле ушундай болбой калышың мүмкүн да. Ат менен бала бири-бирине келгенде анан оюн жүрөт экен да. Дал келиш керек деп. Жана айтып калат го ошол мындай ат менен улакчы мындай характери да бирдей болуш керек, мындай ошол чынбы негизи мындай экөө мындай тил табыш керек депчи. Экөө бир команда деп. Ат менен бала тил табыш керек экен да. Сен оюңдагыдай сен аттын оюндагыдай кылсаң анан оюн жүрөт экен да. Сен ошол нерсени үйрөнүп калдыңбы аттын тилин тапканга? Тилин таап мындай. Ал мисалы мен негизи көп деле аттан да ойм. Кайсы ат келсе ошонун ыгына жараша өнөп кете берем да. Стартка мисалы үчүн Аднан менен бар деп койсо, Аднан менен эле бара берем. Жок, мындай ат менен бар десем, мындай ат менен деле бара берем да. Ыгын тапканга аракет кылам да ошончо. Жок, мен ушул эле атты чаба алам деп андай эме жок. Жок андай. Жакшы. Буюрса эми ийгилик, могу ынтымак менен 21-март, андан кийин ошол майдагы оюндар болот. Эң башкысы жаракатсыз өтсүн, анткени эң кооптуу спорт түрлөрүнүн бири болуп коебуз биздин спортчу. Ошон сизге рахмат, убактын бөлүп бизге маек кылганга. Мен ойлойм биздин дагы көрөрмандарга жакшы бир кызыктуу бир маек болду деп ойлойм. Алла разы болсун. Рахмат. Оразың кабыл болсун.